диета арыктоонун ишенимдүү жолу. Бүгүн биз көп колдонулуучу гречка диетасы тууралуу сөз кылабыз. Гречка пайдалуу, аш болумдуу жана курамында көмүртек аз, акшак болуп эсептелет. Анын курамында темир, белок жана аминокислоталар, йод, фосфор, витаминдер бар. Гречка капиллярдык кан тамырларды бекемдеп, боордогу ууларды чыгарат. Кандагы холестеринди азайтат. Гречка диетасын 2 апта кармоо менен 7-14 килограммга арыктоого болот. Гречканы даярдоо ыкмасы: кечинде 1 стакан тазаланып жуулган гречканын үстүнө 2,5 стакан кайнаган суу куюп, үстүн бекем жаап, эртең мененкиге чейин калтыруу керек. Эртең менен суусу сарыктырылса эле гречка жегенге даяр. Гречканы кайнатуу сунушталбайт. Андыктан бул диетаны 1 же 2 апта гана колдонуу кажет. Гречкага татымалдар, соус, туз, кыскасы эч нерсе кошулбайт. Боткону жеп, артынан айран ичсе болот. 1 суткада 1 литр айран ичүүгө уруксат. Газы жок минералдык суудан күнүнө 1,5-3 литрге чейин ичүү зарыл. Мунун ордуна кансыз чай ичсе болот. Эгер курсак ачып, адам кыйналса, анда суткасына 150 грамм йогурт же 2-3 жемиш, мисалы апельсин, банан жана башкаларды жегенге болот. Ал эми уктаарга 4 саат калды дегенден тартып эч нерсе жебөө кажет. Эскертүүчү нерсе, диеталардын терс таасирлери да бар. Андыктан өнөкөт оорусу барлар, өзгөчө жүрөк, кан тамыр, бөйрөк, ашказан оорусунан жапа чеккендер врачка кайрылып, алар уруксат берсе гана кармоолору кажет. Оорум жок дегендер да организмине доо кетирип албоо максатында врач-диетологко кайрылып кеңеш алуусу кажет.